толық тартыш версиясы Виштің $12,500. Ушул баасына татыктуу. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн 29 март күнү Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарына келдим. 5-секторда турган кызыктуу унааларды силерге көрсөтүп кетем. Баса кече мурда күнү биз Kia K3 менен Kia Carnival'ды обзорго тартканбыз. Ким көрө элек болсо биздин каналыбызга кирип көрсөңөр болот. Ал эми биз баштайбыз. Ушул Hilux Surf'тү көрөлүчү достор. Так, таптаза экен. Түсү да өзгөчө экен. Чыгарылган жылы 94, жалпы 376 миң чакырым жүргөн экен. $9,700 сурап атыптыр. Мынакей салонун ичи. Мына жабык экен, ичин көрсөтө албайм, бирок бул рулю аябай жакшы абалында экен. Анан мынакей рамасында бир байкап көрүлөт. Рамасы да аябай жакшы экен. Жалпы көрүнүшү ушундай Passat B3 бар экен. 92, 1.8, 370 миң сом. Мынакей салонун ичи. Салонун ичи жакшы абалында экен. Прибор панели башкача экен, өзгөчө прибор панель жасап коюптур. Мынакей. Жалпы кузову жакшы экен, таза. Мынакей ушундай Golf 3 бар экен, үстүндө рейлингтер менен. Так, 92, 1.8 моно дейт, 285 миң сомго. Жүрүп отурмасы механика. Yokohama дөңгөлөктөр менен кузовдун абалы жакшы экен. Артында фаркопу бар. Мынакей. Жакшы Golf 3 вариант. Баягыда 39дарды сурадыңар эле. Мынакей. Ушунун турушун карагылачы. Турушу жинди экен. Так, чыгарылган жылы 2001, 44 көлөмү экен. $10,300. М бамперлери менен. Так. Мына ачык бекен, аз көрөлү. Мынакей салонун ичи. Android монитору коюлуптур. Отургучтардын абалы ушундай. Родной телефону да бар экен. Мынакей. Жалпы кузовдун абалы жакшы экен. Так, Volkswagen Vento достор. Чыгарылган жылы 97 экен, 1.8 моно, 380 миң сомго. Мынакей жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу экен. Телефон номерлери мынакей. Дискалары өзгөчө экен, жакшынакай. Мына бек экен. Жалпы кузовдун абалы жакшы. Чирик-бириктери жок экен. Так, ушундай кып-кызыл Honda Jazz бар экен. Чыгарылган жылы 2006, көлөмү 1.4, 700 миң сом сурап атыптыр. Жүрүк отурмосу автомат үстүндө кып-кызыл автобокс менен. Мынакей. Жалпысынан абалы жакшынакай экен. Салонун ичин бир байкап көрөлү. Мынакей ушундай жакшынакай Виндам бар экен. Чыгарылган жылы 2004, көлөмү 3 литр, 820 миң сомго. Салонун ичин аз көрөлү. Ачык түстөгү салон, Android монитору менен. Мынакей чоколдору төшөлүптүр. Дөңгөлөктөрү жакшы абалында экен. Мынакей жалпы көрүнүшү ушундай. Түсү да аябай жакшы көрүнөт экен күндүн астында. Passat B3 универсал. Чыгарылган жылы 93, 1.8 бензин, механика экен, 310 миң сомго. Мынакей салонун ичи ушундай экен. 310 миң сомго достор. Бишкек шаарында ушундай вариант турат. Ушундай көрүлөчү достор. Түсү өзгөчө экен мунуку. Так, чыгарылган жылы 98, 1.8 моно дейт, 350 миң сомго. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Мынакей салонун ичи. Салонун ичи аябай жакшы абалында экен. Мынакей Golf универсал. Дискалары да жакшынакай экен. BMW сүйүүчүлөр үчүн мынакей ушундай 34 бар экен. Так. Чыгарылган жылы 91, көлөмү 2.5, 600 миң сомго. Телефон номерлерин чыгарып коем. Мынакей. Кузовдун абалы жакшы экен. 370 миң сомго ушундай Odyssey бар экен. Чыгарылган жылы 98, көлөмү 2.3 газ бензин экен. Жалпы кузовдун абалы жакшы экен. Салонун ичин азыр көрсөтүп кетейин силерге. Мынакей. Кимге ушундай үй бүлөлүк Odyssey керек болсо, ушундай жакшы вариант бар экен. Үстүндө рейлингтери менен. Бул жакта Camry бар экен. Шуну көрөлү азыр. Camry 40, 163 миң чакырым жүргөн. 2007, көлөмү 2.4, $10 миң сурап атыптыр. Дискалары жакшынакай отуруп калыптыр.
козуы жылтырайды екен. Ушундай стрим бар екен, чек-чегин. Honda Stream чыгарылган жылы 2004, көлөмү 2 литр, 660 миң сомго. Салону ичи тап-таза. Заманбап Android монитор коюлуп тур мынакей. Жакшы экен. Так, анан ушундай RX бар экен, үстүндө автобокс менен. Жылы кайсыл мунун? Мынакей дөңгөлөктөрүндө байкайлы. Кышкы дөңгөлөктөрүндө мухабойниктери бар, витровиктери бар. Мынакей кагазы. 2001, көлөмү 3 литр, газ бензин экен, 830 миң сомго. Салон бир көрөлү. Чуколдору төшөлүптүр. Салон абалы жакшы экен. Эми ушул эле байкебиз, ушул Morning'ти сатат экен. Так, ушундай көрөлү азыр. Чыгарылган жылы 2016, көлөмү 1 литр, автомат, 580 миң сомго. Салонун ичи ушундай. Жакшынакай экен. Так, анан ушундай RX бар экен. 2003, көлөмү 3 литр, 790 миң сомго. Мынакей салонун ичи. Чуколдору, 3T поликтери төшөлүптүр. Кышкы дөңгөлөктөрүндө жакшынакай дискалар менен жана үстүндө автобокс менен. Ушундай жакшынакай 39 бар экен. Түсү да аябай жакшы көрүнөт экен. 2002, көлөмү 2.5, 7500 долларга. Салону ачык түстөгү салон. Мынакей жалпы көрүнүшү ушундай. Так, ушундай 210 бар экен. E320, көлөмү 3.2, авангард топтомунда экен. Так. Жүрөк отурмасы автомат. 10.700 долларга. Чыгарылган жылы 2002. Мындай Highlander келип калыптыр. 2009, көлөмү 3.5, 16.300 долларга. 100 миң чакырым жүргөн дейт. Салонун көрсөтүп кетейин. Мынакей салону ушундай экен. Android монитору бар. Тепкичтери да бар экен астында. Мынакей. Кезекти 39. Чыгарылган жылы 2001. Автомат дейт, көлөмү 2.5, 560 миң сомго. Мынакей салонун ичи. Android монитору бар экен. Анан ушундай накидкалар менен. Мынакей. Дискалар жакшынакай отуруп калыптыр. Казан деп койчу эле ушуларды. Ушул вишти көрүлөчү. Эң маанилүү нерсеси 4WD отключаемый, подключаемый дейт достор. 4 дөңгөлөктөрү тең аракетте. Toyota Wish не такси дептир. 2003, көлөмү 1.8, автомат 750 миң сомго. Мынакей. Ушундай вариант бар экен, үстүндө автобокс менен. Уна жабык. Мынакей достор. Толук тартыш версиясы Wishtин. Ай достор, ушул Camry'ни карагылачы. Чек-чейт го, чек-чейт. 13 миң доллар дейт. 2005, 3 литр бензин, газ. Мынакей телефон номерлерин чыгарып коем. Чыгарылган жылы 2005. Мынакей. Козуы жылтырайт, фарлар деле жылтырайт экен достор. Кара, ачыкпы уна. Отургучтары жакшы алында. Мынакей. Арткы шторалар менен. Toyota Avensis Verso. Обмен есть дейт. Чыгарылган жылы 2001, көлөмү 2 литр бензин, 750 миң сомго. Мынакей салонун ичи. Механикалык жүрөк отурмасы менен. Үй бүлөлүк ишенимдүү минивэн достор. 15.500 долларга ушундай Camry бар экен. Camry 50, 2012, XLE топтомунда. 2.5 бензин, кореец экен. Так, уну ачык бекен. Жабык экен. Дөңгөлөктөрү жакшы алында. Кузову деле таптаза экен. Могул Honda Tornado жакшынакай экен достор. 2002, 1.8 көлөмү, 480 миң сом, 300 миң чакырым жүргөн. Жүрөк отурмасы автомат. Ассаламу алейкум. Машина кежи. Сиздики? Олар басы канча? 450 миң сомго берет экен байкебиз. Мынакей. Дискалар жакшынакай экен. Арткы кебетеси ушундай. Мынакей достор, ушул вариантты да бир карап көрөлү. Lexus LS 430, көлөмү 4.3, чыгарылган жылы 2004, 14 миң доллар. Бул негизи өтө жумшак уна достор.
ишенимдүүлүгү Toyota'нын ишенимдүүлүгү, бирок жумшактыгы Mercedes'тен эле жумшактыгы. Мына кыпкызыл HR-V келип калыптыр. Баса HR-нын толук обзорун биз баягы тартканбыз. Каналга кирип көрсөң болот. Мынакей 2017 1.8 баасы жок экен, договорная деп жазып коюптур. Мынакей ушундай вариант базарда турат. Телефон номерин чыгарып коем. Байланышып, баасын сурап көрсөң болот. Ол стримди да бир байкап көрүлө. Көк түстөгү стрим 2002 газ бензин дейт. Жүрүп отурмак албетте автомат 670 000 сомго. Мынакей салонун ичи. Салонун ичи жакшы алганда жакшынакай экен. Мынакей жуксалгычы. Chevrolet Cobalt унаасын көрүлөктүн дешер шаарды. Же базарда. Мынакей базарда турат. Chevrolet Cobalt чыгарылган жылы жок экен. 770 000 сом. Жылын азыр могул жактан көрсө болот. Так, эгерде бар болсо. Жок, бул жагында жок экен. Механикалык жүрүк отурмасы менен. Окей. Могул RX кызык болуп мага. $10,900 дейт. 2002 газ бензин 3 литр. Мына ачык экен, өз көрөлү. Жабык экен. Ал жакшы экен. Окей. 34 келип калыптыр. Баасын сурап көрөлү. Мынакей. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 13,5 миң. Жылы? 94. 44. Мынакей. Телефон номер айтып коесузбу? 500 Ага. 087 085. Все, рахмат, саудагар болсун. Мынакей. Мынакей дагы бир 39. Бүгүн видеолордо жалаң BMW-лер болот окшойт. Так, 99, көлөмү 2.8 дейт. 650 000 сомго. Мынакей салонунун ичи ушундай экен. Android монитор бар. Мынакей, ушул вариантта да көргүлө. Camry 70 издегендер үчүн ушундай өзгөчө Camry бар экен. 2.5 автомат 2017 $13,900. Мынакей өзгөчө бамперлер менен экен. Так, бул деген SE топтом болуш керек. Ооба, SE топтом экен. Так, могул Mercedes көрөлүчү 124. Мынакей. Vossen фирмасындагы дискалар. Чыгарылган жылы 88, көлөмү 3.2, $9,500. Мынакей. Ушундай 124 бар экен. Үстүндө айнеги бар. Мына бекен. Мынакей. 210дун моторун бул 124кө коюп коюптур. Мынакей. Vossen фирмасындагы дискалар жакшы отуруп калыптыр. Мынакей ушундай 211 бар экен. Номери 1 дейт. Так, $13,700. E500 көлөмү 5 литр, 2003, 250 000 чакырым жүргөн. Мынакей. AMG бамперлер менен жана AMG дискалар менен көрүнүшү аябай сонун болуп калыптыр, достор. 124-тү байкалгачы. Sportline дейт. Так, 94, көлөмү 2 литр, $12,500 дейт, достор. $12,500 ушундай 124 бар экен. Мынакей. Салонун ичин көрөлү. Салону таптаза экен. Кузову аябай жакшы экен, достор. Жакшы алганда. Бир да чирек жери жок. Зазорлору түп-түз. Мынакей аркалары. Пороктору, босоголору. Мынакей Sportline версиясы. $12,500. Ушул баасына татыктуу комментарийге жазгылачы. Автоунаа издеп жатасызбы? Машина KG сизге аймагыңыздагы мыкты сунуштарды табууга жардам берет. Ыкчам, ыңгайлуу жана үнөмдүү. Дароо көчүрүп алып, өзүңүздүн идеалдуу унааңызды таап алыңыз.